Саламатсыздарбы? Азаздан кошула бериңиздер. Саламатсыздарбы? Азаматсыздар? Кырынан кошула бериңиздер. Мен жакшы эле угуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Саламатсыздарбы? Жакшымын, рахмат. Кандайсыңыз атты? Жакшымын, рахмат. Мага плюс белгилерин эгерде угулуп жаткан болсом коюп койсоңуздар. Бүгүн бизде жалаң гана ийгиликке кадам таштагысы келген айымдар, мырзалар келишет бизге. Саламатсызбы? Плюс белгилерин коюп жатышат. Ушунчалык экранга жакын отуруп алганды жакшы көргөн адам экен. Болбой эле кирип кетейин дейм ичине. Азаматсыздар. Ким кайсы тараптан чыгып жатат? Кыргызстан, башка жак. Бүгүн бизде Бишкекте аба ушунчалык ысык. Калп айтпасам бир 35-40 окшойт. Сизди кайрадан көрүү канчалык бакыт дейт. Азаматсыз, рахмат. Мен да сиздерди кайрадан көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Ушунчалык эфирге кирип кетейин, телефондун ичине кирип кетейин деп аябай берилип өтөт экенмин. Сабакта өзүм кайра көрүп алып, өзүм таң калып жатам. Азаматсыздар, Москва, Гүлнара дейт, Жалалабад, Бишкектен. 3 мүнөт өттү, анда биз сиздер менен акырындан баштай берели. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы ийгиликтүү айым. Мырзаларыбыз деле ушул эле жол менен ийгиликтерге жетишсе болот. Бирок Токмоктон, Ош шаарынан, Таластан, сонун азаматсыздар, баарыбыздын тең эле адам баласы болуп жаралгандан кийин ийгиликке жетүү жолдору баарыбыздыкы эле окшош болот экен. Келиңиздер, анда бир ооз өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Ызаткан Жусупова. Мен 42 жаштамын, 3 баланын энесимин. Азыркы убакта кванттык психология менен тереңдетип, издеп, өзүмдүн жашоомду биринчи изилдеп, мен заматта эле психологияны окуп туруп эле анан кийин жок, мен элдерге жардам берип, анан кийин акча иштешим керек деп заматта эле келген эмесмин. Мен өзүмдүн жашоомду изилдеп, мен бала чактан эмнеге бул мындай болот, эмнеге бул мындай болот, жана почемучка деп коюшат го. Ушунчалык көп суроолорду өзүмө берип, издеп, изилденип жүрүп, анан жашоомдо кыйналып, көп нерсеге жетишпей, көп нерсем болбой, болгондо да ушунчалык жан дүйнөм кысылып, мисалы да, аракетиң болуп жатса дагы ошонун даамын сезбей, бакытын сезбей, мисалы ушунчалык адамдарга удобный болгонмун мен, ушунчалык тартынчаак, оюмду айта албаган, баардык нерселер башка адамдарда болсо экен, өзүмдү мындайча айтканда эң акыркы кезекке да койбогон адам болгонмун. Ошон үчүн жан дүйнөм меники ооруп келе берген экен. Ошонун баарын изилдеп отуруп, анан эң күчтүү билим бул кванттык психология. Баардык нерсе, керектүү нерсенин баардыгын тамыры менен өзгөртө турган бул кванттык психология экенин билгенде, анан өзүмдүн результатыма жетип, өзүмдүн бактылуулугумду, өзүмдүн максаттарыма жетип, көп результаттарды жараткандан кийин, анан акырындан чөйрө менен бөлүшүп жаткан убакта менин жашоомо, менин практикама деп койсом болот, менин өзүмдүн чөйрөдөгү эле адамга баардыгына көрсөткөнмүн, бир туугандарыма, баарына, көрсөңөр силер дагы мен деген ушундай методикага келдим, силер дагы колдонуп көрбөйсүңөр, ушундай диагностика деген ушундай болот экен, ушундай өзгөрүүлөр болот деген убакта, менин чөйрөмдөгү эле аты Жазгүл, ал кыздын бизнес ал убакта бар эле, бирок ошол бизнестен 1 ай бою иштеп, 2 жаш баласы бар, балдарын садикке берип, мектепке жеткирип, кайра иштеп, ушинтип атып 1 айда бизнестен
30 000 сомдон иштеп жүргөн кезинде биз ал кызга диагностика жасадык жана ошол сиздерге бере турган эле практиканын жардамы менен ал кыз менен чогуу иштешип калдым. Ошол эле практиканын анча мынча арасында разборлор дагы болгон. Бирок негизинен практиканын жардамы менен, мини разборлордун жардамы менен эле акырындан иштеп атып эле 1 жылдын ичинде, мисалы май болсо, майда биринчи диагностикасы болгон, а быйылкы майда уже доходу миллионго көтөрүлдү. Вот 1 жылдын ичинде айына 1 айда көтөрүлгөн доходу миллионго чыкты. 1 айдагы доходу кирешеси. Көрсө адам баласы Кудайым бизди ушунчалык укмуш сонун жашоого жаратыптыр. Бул жашоодо биздин келген дүйнөбүздө бардык нерсе бар экен. Бардык мүмкүнчүлүк, ушунчалык ажайып бир дүйнөгө келиптирбиз, бирок биз бул дүйнөдө деген фокусубузду, көңүлүбүздү, көңүл бурганыбызды башкаларга коюп, тигини сындап, муну сындап, ушинтип энергиябызды көрүнгөн жакка эле, кереги жок жакка эле биз чачырата бергенден ордуна, ошол энергиянын бардыгын өзүбүзгө коюп, мен бул жашоого эмне үчүн келдим? Мен бул жашоодон эмне каалап жатам? Лично мага эмне жагат? Деп бардык энергияны, Кудайым бизге берген энергияны, ата-энебиз берген сүйүүнү, энергияны өзүбүзгө жумшасак, мен эмне каалап жатам? Мен азыр эмне каалайм деген принцип менен жашасак, анда результаттарыбыз өзүнөн өзү эле ушунчалык каалоо менен көтөрүлөт экен. Анткени мен көптөгөн суроолор келет мага. Аларга жооп берип атканда мен адамдын көңүлү каякта экенин билем. Мисалы, мага ар түрдүү суроолор келет да. Айтышат, сиз курсуңузду сатып бизнес кылайын деген максат менен, сиздин негизги максатыңыз бизнес эле болсо керек. Самара Кеңешева деле бизнес курс сатып эле негизги максаты акча иштеп атпайбы деп атат да. Мисалы, ошону жазып атат. Көптөгөн адамдар, мен эгерде сиздин трансформация курсуңузду алсам, результат ала аламбы же ала албаймбы? Эми караңыздар, адамдын фокусу каякта? Адамдын фокусу бирөөнүн жумушунда болуп атат. Ал энергиясын өзүнүн результатына, өзүнүн ийгилигине кетире турган энергиясын мага жумшап атат. Менин жашоомду изилдеп отуруп алып, Самара Кеңешеванын жашоосун изилдеп отуруп алып, болобу болбойбу деп күмөн санап атат. Эмне үчүн? Анткени бул жерде биз адамдарды күнөөлөбөйбүз эч качан. Мен анткени психолог катары билем. Ал баланы, мага жазган адамды да, ушул сыяктуу адамдарды бирөөнү сындап, бир жака энергиясын кетирип, бирөө менен урушуп, бирөөгө полный эле претензия кое берген адамдарды бала чагынан ата-энеси дайыма, биздин ата-энебизди баарыбызды тең эле тарбиялаганда. Тигини карачы, мисалы, бир тууганыбызды көрсөтүп, тамак жеп алды, сен тамак жебей отурасың. Тигини карасаң, тигини кошунанын баласын карачы, ал ушинтип жасап атат, сен жасай албайсың. Элдин балдары мынтип атат, сен тигинти албай атасың. Элдин балдары машина алып атат, сен машина албайсың деп, биздин ата-энебиз бизди фокусубузду өзүбүзгө эмес, башкаларга бурдуруп үйрөтүп койгон. Бул биздин бала чактан келген нерсе. Даже кичинекей лялечка кезинде эле ыйлай берсе, сен эмне ыйлап атасың? Карачы, жаныңдагы лялечка ыйлабай эле турат, сен ыйлап атасың деп, биз постоянно, ой, азаматсың, ыйлаба, же ыйла, азаматсың, сага можно, сага уруксат, сен ыйлаганың жакшы, сен мын туура эмес жасап койсок дагы молодецсиң, сен үйрөнөсүң, сен сонунсуң, азамат деп бизди колдогондун ордуна, наоборот, биздин фокусубузду, биздин жакшы результатка кете турган энергияны башка жакка жумшай берип эле биздин мээ ошого көнүп калган. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, дайыма биздин өзгөрүүнү каалаганыбыз бул биздин душабыз. Душабыз дайыма жакшы нерсеге үгүттөгүсү келет, бизди өзгөрткүсү келет, чоң результаттарга жеткиргиси келет. Ал эми мээбиз айтат: "Эй, токтоп турчу. Бул жерде что-то не то. Бул заткан менен неменин ою башкача, булардын максаты эле тигинти иш. Жок, сен антпе, андан көрөк жакшылап сура, отзывтарын оку жакшылап.
жакшылап бил деп, бул биздин мээбиз бизди 95% башкарат. Ошондуктан биз мээбизге баш ийебиз дагы мээбиздин айтканын жасайбыз. Мээде коркуу сезимдери бар, мээде этияттык бар. Анткени биздин мээбиз жаңы нерсе келгенде дайыма этияттайт дагы, токтоп тур, бул деген этиятта деп биздин мээбиз ошентип айта берет. Ошондуктан биз жан дүйнөбүзгө ишенишибиз керек, душабызга ишениш керек. Чындыгында мен ушул нерсеге бара аламбы? Барсам ошол нерседен, мисалы, мен трансформация курсун айтып элатат. Ушул эженин айткан сөздөрү менин душама жагып атабы? Менин душам ушул нерсени каалап атабы деп биз өзүбүздөн сурашыбыз керек. Менден эмес, сиздер өзүңүздөрдөн сураңыздар. Мен чындыгында өзгөрүүнү каалап жатамбы? Бул өзгөрүү мага эмне үчүн керек? Мен эмнени дегим бул жашоодо менин каалаганым эмне деп. Ошол сыяктуу эле сөзсүз түрдө ушул суроону өзүңүздөргө бериңиз. Ал эми мен азыр сиздер менен эфирге чакыра турган биздин сулуу кызыбыз Жазгүл бизди күтүп жатат. Сиздер менен жолугушууну дагы абдан күтүп жатат. Өзүнүн бизнеси жөнүндө дагы сиздерге кеңири айтып берет. Кандай нерселер менен иштеген, кантип жетишти бир жылдын ичинде. Ийгиликтүү айым менен буюрса сиздер азыр жолугушасыздар. Бирок бул айымга мен эмнесине аябай ыраазы болуп таң калдым. Ал ушунчалык өзгөрүү кайсы убакта болду? Ал убакта мисалы мен психология дүйнөсүнө келип, өзүмдүн жашоомду деле прям укмуш өзгөртүп же башкалардын жашоосун ал убакта өзгөрткөн эмесмин. Мен өзүм ушунчалык ишенгенмин ал убакта, жана ал адам мага ишенип, сиздин айтканыңыз ушундай турбайбы деп, ал биринчиден менин практикама ишенди, экинчиден өзүнүн ушунчалык каалоосу күчтүү болгондуктан, душасын уккандыктан ушундай результатты кыска убакыттын ичинде жаратты. Ошондуктан биринчи бизге ниет, туура, кандай результатка алгысы келген адам ошондой результатка чыгат. Кандай каалоо тилек менен келсе, максат менен ошол максатына жетет, жана ишенүү, өзүнө ишенүү, мага ишенүү. Бирөөгө ишенген бул адамдын өзүнө болгон ишеничи. Анда эмесе биз азыр сиздерге Жазгүлдү түз эфирге чакырабыз. Ошо. Жазгүл, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бираз караңгыраак болуп атат. Кандай иштер, кандай жумуштар кандай болуп атабы? Бизнес кандай, өзүң кандай? Жакшы, баары сонун укмуш. Сиздин жардамыңыз менен баары жакшы болуп атат. Жумушум жүрүп атат, бирок мен бираз катуураак сүйлө. Бираз катуураак сүйлө, жакшы. Азыр дагы жумушум жок. Акырыныраак. Жакшы эле угулуп атабы? Ооба, жакшы эле угулуп атат. Интернетиң бираз начар болуп атат окшойт. Биздин бул жерде көптөгөн айымдарыбыз сенин өзгөргөнүңө чындыгында эле болгон бекен, кандай болду экен бул, ушулардын бардыгына таң калып атышат. Болушунча комментарий жазбай көргөнгө аракет кылыңыздар, бирок комментарийди биз азыр өчүрө албайбыз. Анда эмесе Жазгүл, өзүңдү тааныштыра кетсең, атың ким, канча жаштасың, канча балаң бар, каяктан болосуң, бүт баарын айтып кетсең. Атым Жазгүл, 29 жаштамын. Бар бир кыз, бир балам. Улубуз уже 8ге чыгып калды. Мындан буга чейин мен фотостудия иштетип жүргөнмүн. Андан кийин акырындап тойлорду жасалгалоого өттүм. Стабильно ал жактан балдарыма карап, өзү салганча, башка жумушумду бүтүргүнчө стабильно айына 30 000 сом тапчумун. Кийинчерээк сизге жолуккандан кийин туура башында бир аз бардыгы сыяктуу эми кандай болот экен, кылсак болот бекен деп бир аз менде деле сомнение болду, бирок бир таанышып чыккандан кийин эле ал биринчи өзүбүздөн да психологияда деле эмес, бул өзүбүздө эле мисалы бир нерсеге аябай ишенип кылсак, ошол нерсе сөзсүз ишке ашат. Анан жаңы бир иш баштасамбы, баштабай эле турсамбы деп аябай ойлонуп аткам. Анан сизге бардым разборго, практикага барып баштадым, сиз менен таанышып баштадым.
Анан сиздин Ооба, мен ушул жерден айтып кетейин. Былтыр май айларында мен апрелден баштап окуп баштаганмын Академия мастера Разборовдо. Ал жерде биз окууну бүтө элек болчубуз. Ошол убакта Жазгүл менен жолугуп, Жазгүл айтып калды, мен ушундай 30 миңден алам азыркы убакта. Мен 100 миңге 100 миң иштегим келет деп ошондо эсиңдеби? Анан мен айтып калдым, хорошо, давай анда диагностика жасайлычы депчи. Анан биринчи эле заматта мен как психолог катары Жазгүлдүн келгендерин ар бирин мен эсимде бар да. Давай анда сенин ал кезде мен опытный деле мастер эмес болчумун, бирок адамдар менен иштөөнү уже билет болчумун. 100 миң сом деп айтсам, жакындарым айтышты эле. Ай 100 миңде 300 миң дебейсиңиз? Ай 100 миң биринчи болсунчу деп ошентип койгом да. Өзүм коркконмун. 100 миңди тапсам дегем, ооба. Ооба. Анан ошол моментте да айтып калды, мен ушундай 100 миңге чыккым келет десем, ошого өзүң ишенесиңби десем, айтып калды, жок, 100 миңге мен чыкпасам керек, билбейм деп. Анан давай энди диагностика жасап көрөлү деп, биз диагностика жасадык. Диагностика жасаганда сенин бала чагыңда деги эле биздин кванттык поледе сакталган маалыматтарды биз билбейбиз да. Жазгүлдүн мисалы бала чактан көпчүлүгүбүз атабыздан коркобуз. Мен деле бала кезимде атамдан коркчумун да, атабыз катуу сүйлөп өй деп койсо эле корко берчүбүз. Ошол Жазгүлдүн бала чагындагы атасы аябай строгий болгон, туурабы атам? Атасынан корккон сезими, анан атасына болгон капачылыктары, ошолор эле келди. Ошолор менен иштедик практиканын жардамы менен. Кийинчерээк разборго дагы келди. Анан ошондон кийин эле 2 айдын ичинде эле сенин доходуң кантип 100 миңге көтөрүлдү. Ошол жөнүндө айтып берчи. Ооба, биринчи бул жаңы иш болуп атпайбы? Биринчиден мен өзүм тааныштырып кеттим бир аз, анан кийинки баштаган ишим бул азыркы элге биз көбүнчө мындайча айтканда мода болуп атат дейбизби? Этнофуршет. Өзүбүздүн этнодеги тамак аштарыбыздын, унутта калган тамак аштарыбызды мисалы тойлордо, иш-чараларда коюп баштадык. Биринчи эле койгондо ооба бир аз жакшы болбой ушинтип атты. Анан кийин практикада алып, өзүм дагы өнүгүүнүн алдында аябай иштеп аттым. Анан биринен бири көрүп атып эле, получается, бир айда 100 миңге чыкты. Аны өзүм деле байкабай калыптырмын. Эптеп биринчи айда бир 50-60 миң чыксам болот деп, айдын аягында эсептеп көрсөм 100 миң болуп калыптыр. Анан сразу өзүбүздөн көрөбүз да, биз өзүбүздүн күчүбүз болду да дейбиз да, анан кийин оюма кетти дагы, значит мен дагы барып, мен дагы 300 миңге чыгарышым керек экен дедим. Сразу оюма ошондой. Ооба. Ошол моментте азыр айтып атпайбы, жасалга менен иштечүмүн, той менен иштечүмүн депчи. Бул эбепке себеп болуп эле улуттук посуданы алып койсоң болот. Сен бирөөлөрдөн көрүп эле андай ресторанга койбой эле, мындай эле үйгө койгондордон көрүп эле койдуң окшойт да, ресторандар менен иштешип баштадың окшойт, да? Ооба, биринчи ошо ойлодум. Тойлор азыркы убакта тойго барып келген учурда деле жаш балдар көп конфет, печенье жебей калды. Анын ордуна өзүбүздүн улуттук тамактарды койсо эмне болот? Курут, мисалы кымыз, ушуларды кола фонтанын ордуна кое турган болсок, пайдалуу. Ары өзүбүздүн мындай өзүбүздүн өндүрүштү колдоп атабыз, мындайча айткандачы. Ошентип ойлоп жүрдүк. Эпке себеп болуп эле биринчи баштаганда мен коркпой баргам, сизге барганда, идишти барганда дагы коркпой алып алдым. Себеби ар бир идиштер аябай кымбат турат. Анан идиш калат. Силер такыр коркпой келип, бизнесиңер укмуш болуп кете тургандай кылып аласыңар, может силер ошон үчүн дагы жакшы болуп атат депчи. Ар ким ар жактан беришет эми. Ооба, чындыгында мисалы адамдардын блок деп атпайбызбы? Блок да, психологиялык жактан караганда жана коркуу сезимдери мен иштеп, коркуу сезимдеринен арылгандан кийин чындыгында жашооңдо дагы көп нерседен коркпойсуң, ишеничтер келип баштайт, анан ойлор, идеялар өздөрүнөн өзү эле туулуп баштайт да. Эми биздин ата тегибизден, эне тегибизден келген түркүн түстүү таланттар бар, алардын идеялары бизге дагы келет да. Биз ойлойбуз, мен эле ушундай акылдуумун, анан мен деле жок. Биздин атабыз акылдуу болгон, апабыз акылдуу болгон, аларда деген түркүн түстүү идеялар болгон. Тем более сен ата тектин, эне тектин ошолордон келген каада салтты улап, ошону ресторанга коюп, жана курут, жасалга, сүт, жана эмне эле
магзымдардын баардыгын ресторанга коюп биринчи болуп чыгып атпайсыңбы Бишкектеги? Мен ошол моментте мисалы көргөн нерсем сенин бизнесиңди биринчи жолу көрдүм да. И сен ошол эле убакта чөйрөлөргө берип баштадың. Азыр уже по всему Кыргызстану болуп баштады, туурабы? И андан кийинки жолу Жазгүл менен практиканы дагы 300 миңге чыккым келип атат. 300 миңге уже көндүм. 100 миң оңой эле келет турбайбы? 100 миң ал оңой эле окшоп турбайбы деп 100 миңге көнүп калгандан кийин анан 300 миңге цель коюп баштадык. 300 миңге цель койгондо Жазгүлдүн айттым го мен ишеничи күчтүү болгондуктан, ниети өзгөргөнгө ниети күчтүү болгондуктан диагностика жасап, практика жасаган сайын эле өзүнөн өзү эле жумуштар жылып кетип атты да. Ошондо эсимде бар менин диагностика жасаганыбызда жолдошуң менен болгон мамилеге жасаганбыз. Эсиңде барбы? И ооба мен жолдошум менен жакшы мамилем жакшы болбой атат деп мындай жолдош жактан напряжение болуп аткан болчу да, мен ошондо байкаганмын. И чувство вины чыккан, ошондо жолдоштун алдындагы чувство вины көрсө ал мен ушундай чоң доходко кетип атам. Ата-энем мисалы убагында бизнести чоң акчаларга иштеген эмес. Мен ата-энемдин алдында бизде ушундай подсознательно ушундай бир программалар болот. Күнөөлүү сезимдер боло берет да. Менин ата-энем айлык алып эле жашаган, а мен болсо миллионер болгум келип атат, айына миллион тапкым келип атат деп деле өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Атамдан өтүп кеттим, апамдан кыйын болуп кеттим депчи. Вот ошондо биздин Жазгүлдүн диагностика эле жасаганбыз, ал кезде разбор жасаган эмеспиз. Ошо диагностикада атасы менен апасынын бири-бирине болгон мамилеси, апасын аяганы, анан бизде ушундай трансформация курсунда жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген бар да, ата менен апанын ортосундагы мамилеге көбүнчө биз кирип алабыз. Анан кийин апабызды аябай беребиз, атабызды жаман көрө беребиз. Анан дагы кошумча биздин дагы алардын алдында болгон жанагындай ийгиликтерге жетишсек дагы күнөөлүү сезимдер боло берет. Ошонун баардыгы келип эле үй бүлөдөгү болгон мамилеге, анан доходко дагы таасири тийген. Ошо менен иштегенден кийин анан Жазгүлдүн доходу 300 миңге чыкты, туурабы? Эми 300 миңге кантип чыктың? Ошол жөнүндө айтчы. 300 миңге кантип чыктым? 300 миңге ошол ар бири биринчи, экинчи, үчүнчү айларда мисалы бири-бирине көрүштү, элге реклама болду. Колуман келишинче аракетим кылып баштадым. Элдер бири-бирин көрүшүп уже чакыра башташты, ырчылар чакырып башташты, реклама кылып берейин дегендер болду. Ошентип бири-биринен көрүп атып эле бир айда мен получается күнүгө заказга чыгып баштадым. Идиштеримдин санын көбөйттүм. Мисалы мурун бир күндө бир жака чыксам, бир күндө 3төн 4төн заказдар чыга баштады. 3төн 4төн кылдым идиштеримдин бардыгын. Анан ошо эсептеп келсем эле кайрадан баягы мен каалаган сумма 1,5 айдан кийин 300 миң сом болуп калыптыр. Анан кайрадан дагы ишендим. Эмне үчүн 100 миңди таптым дедим, таптым. Эмне үчүн 300 миңди таптым, бирок миллионду неге тапсам болбойт дедим да. Кайра дагы биягымда ой болду. Неге сразу миллион? Может быть 600-700 миңге эле барып турайын, андан кийин дагы барам деп. Жок, сразу миллионго деп. Анан ошондой баары бири-биринен эле, мисалы Ош жергесине, Жалал Абад жергесине филиалдарыбызды ачтык. Бишкек жергесинде деле бир 2-3 эжеге филиалдарыбызды ачып бердик. Ошентип күн сайын эле өнүгүүнүн аркасында иштей бердик. И бул жумушум жаатында гана эмес, баламда дагы, жолдошум биринчиден, анан балдарымдын окуусу жакшы болуп, баарысы менен мамилем түзөлүп, эң негизгиси өзүмө болгон сүйүүм күчөдү. Мындайчы, эң негизгиси ошол экенин үйрөттүңүз мага. Ооба. И ошондой эле ошол миллион деп көп жолу келип, эми мен ал моментте ошо жандуу жолугушууларды уюштуруп, разбор жасап, диагностикага да келип турчу Жазгүл. Жана ошондой эле өзү менен иштегендин аркасында дагы анан ошол моментте эсимде бар, сен чоң энесине жакыныраак болгондуктан, чоң энесинин кызы болгондуктан, чоң энесин биз чоң энеге ыраазы болуп, чоң энесин кой берип, өзүнүн ата-энесине барып, анан ата-энесинин энергиясын алып баштагандан баштап сен миллионго чыктың, туурабы? Ооба. Себеби мен өзүм чоң энемдин колунда чоңойгонмун. Мындай караганда мен көрсө чоң энеме жакын экеним, эми аны деле билчү эмес экен, бирок чоң энем билчү, чоң энем аны аябай жакшы көрчү. Жакшы көрчү, ата-энем деле аябай жакшы көрчү, бирок мен ушундай ата-энеме болгон мисалы кырпачылыктарымы, ушундай нерселерими билчү эмес экенмин да.
көрсө билинбегени менен ата энеме болгон капачылык мисалы эң эле жөнөкөй мен чоң энемдин колунда чоңойтпойм эмнеге өздөрү чоңойтподу ал жаштык кезде болчу ошентип бойлорума келчү бирок чоңойгон сайын эми баягы түшүнүп деп эле калчумун да көрсө ошол учурда мен чоң энеме болгон аябай капачылыгым калып калган экен ой ата энеме болгон да ошолор менен иштегенден кийин уже биз ата энебизге капа болобуз биринчиден экинчиден чоң энебиз сарапта туруп алабыз мындай практикалар дагы бар и анан өзүбүздүн ата энеден биз ойлойбуз чоң энем тайнем там бизге энергия бере берет депчи бирок алар энергия бербейт бизге өзүбүздүн гана ата энебиз берет Жазгүл өзүнүн ата энесинен энергия алып аларга болгон капачылык менен иштеп өзү айтып өткөндөй өзүнө болгон сүйүү менен иштеген соң чындыгында миллионго жетти. Эми миллионго жеткенде кандай ийгиликтер болуп атат? Жолдошум сага машинаны кантип подарок этип калды айтчы? Өзү машинам деле жок болчу. Анан жок дегенде Матиз алып алайын деп жүрчүмүн. Матиз эле деп ошентип иштейт деп жүрчүмүн. Анан бир күнү эле жолдошум машина алып келип, "Ушул машина сен минип көрчү" деди. Бир миндим, ошол бойдо минип кеттим да. Да, мен Жазгүлдүн машинасына да түшүп калам кээде. Буюрса сиздер менен Жазгүлдүн машинасына барып да тартып жөнөтөм. Жазгүлдүн бизнеси Этнофуршет, Инстаграмда бар Жазгүл Этнофуршет деп Кыргызстанда биринчи жолку бизнести баштаган Жазгүлдүн бизнесинен башталган бул нерсе. Азыр уже Таласта, Ошто, Жалал Абадта, Нарында, Көлдө бардык жакка барып, Жазгүл аларга көрсөтүп, ушундай кылса болот, ушундай кылса болот деп, как франчайзинг катары бизнестериңди көбөйттүң окшойт, Ооба, ошентип азыр мурун мисалы жалаң өзүм гана элге кызмат көрсөтүп жүрсөм, азыркы убакта мисалы элдерге үйрөткөнчө акча тапканча и элдерди дагы акча тапканга жардамдашканча иштеп баштадым. Мындайча айтканда, сиз менен сиздин каждый практикаларыңызда өйдөнү гана карай өнүгүп атабыз. Эми буюрса, дагы оюмда аябай көп пландарым бар. Дагы да өнүгөйүн деген, Да. Эми сенин азаматсың, ийгиликке жетишкениңе биз абдан кубанычтабыз. Молодец, ийгиликке жетише бер, ийгиликтериң дагы да көбөйө берсин. Биздин улуттук тамактарды ушинтип тойлорго алып чыгып, мен ошо силердин столуңарды көргөн сайын ойлоно берем да. Биз кыргыздарда тойго барсаң, жана столдун үстүн толтуруп коюшат да. Анан мынтип карап келгенде эчтеке жебейсиң, анан үйүңө көтөрүп кетесиң контейнерге салып алып. Үйүңө келгенден кийин уже батпайт, места жок. Холодильникке салып койсоң, эртеси уже эскирет, анан желбей эле калат да. Бирок силердин столуңардын үстүндөгү нерсени чөнтөгүңө салып кетсең дагы эскирбейт. Сонунда мындай жегиликтүү, аппетитти ачкан аябай сонун. Мага ушунчалык жакты, анан ойлойм да, бар биздин кыргыздар ошол силердин столуңардын эле кеңейткен түрүнө өтүп кетсе керек. Ошол сыяктуу эле мисалы силердин жасаган столду адамдар нары басып, бери басып, жеп, ушинтип жыргап жүрүшпөйбү? Ошону эле дагы бир аз чоңойтуп эле ошондой эле стол жасап койсок, как шведский стол деп коет го. Ошондо эле адамдар ошо менен эле тойду өткөрсө сонун болсо керек деп да мен ойлонуп калам да. Молодец. Эми биздин көрүүчүлөргө эмне деп айтмаксың? Эмнеден башташ керек? Өздөрүнө бизде көп айымдар бар да. Бизде көптөгөн айымдар бар да. Мен азыр мынча эле акча табам, айылдамын, уйлардын арасында уйсап жүрөм, койсап жүрөм. Мен өнүгүү миллионго жетериме ишенбейм. Мен кантип эле ишенет элем, менин күйөөм мынтип атат, анан кайненем мынтип атат, анан мен өзүмө ишене албай атам, мага эчтеке жакпай атат. Ушундай состояниялар сенде болду беле? Ооба, мен алардын состояниясын сизге караганда мен жакшы түшүнсөм керек, себеби мен ошол нерседен өзүм өткөнмүн, башында ойлонгонмун. Бирок менде эң негизгиси бул ишеним аябай күч болгондугуна байланыштуу. Ушул нерсенин баардыгы аткарылды деп ойлоймун да. Эч ойлонгон эмесмин. Акыркы акчамды берип барсам дагы эч ойлонгон эмесмин, бирок баардыгы биринен көрсөм мен кой бул акчанымды экономить этейин дагы, тигими иштетейин деген коркунуч. Акча түгөнүп калуу коркунучу менде бар экен эле. Бирок эч өкүнбөйм, Кудайга шүгүр. Мен не только жумушумда гана өнүгүүлөрдү ала алдым. Мен өзүмдүн жашоомдо дагы жолдошум мени сыйлайт, азыр бири-бирибизди сыйлайбыз, жакшы үй бүлө балдарыбыз менен, кайнене, кайынжурт
бардыгы менен жакшы мамиле эдебиз. Ошон үчүн эч ойлонбоңуздар, буга ишениңиздер. Жок дегенде бир жерден бир тепкич өйдөн карай өсүш керек деп ойлойм. Кандай болуп эткенде ойлонуп жүрө берсеңиз, ойлонгон боюнча өтүп кетебиз. Ооба, мисалы сенин доходуң сразу эле миллионго чыккан жок да, туура. Мисалы 30 миңден мен 100 миңге чыга албасам керек деп аракет кылган сайын кичинекей кадам менен мисалы 100 миңден 30 миңден 100 миңге чыктың. Анан өзүнөн өзү эле келип эле аракеттер, идеялар келип эле жана идиштерди көбөйтүп атып эле мисалы тойдо жана гүлдөрдү койчу элең, раз эле биринчи. Гүлдөрдү коюп, эми ушунун жанына декорация менен иштетүүмүн. Ал жумуш деле өзүм аябай жакчу, бирок айына 30 миң сом тапчумун. Андан кийин гана мен сиздин практикаңызга барып көрсөм, мен бир эле жерде жүрбөстөн кичине өнүгүшүм керек экен, эмне кылсам болот экен деп, жок дегенде ойлонот экенсиң, кайсы багытта кылсам болот экен деп туура ойлоно алдым. Сизге барганыма абдан кубанычтамын. Сиз мен баргандан кийин сизге өзүңүз билесизби билбейм, мен толтура тааныштарым сизге барып жүрүшөт. Мен билбешим да мүмкүн. Ойлоно бербестен ошол оюңузду ишке ашырышыңыз керек деп ойлоймун. Чындыгында да аз-аздан болсо дагы ойлонуп жана ошол ойду ишке ашырып, акырындан болсо да бир кадамдан, күнүнө бир кадамдан болсо дагы таштасам, бир кадам болуп отуруп эле көптөгөн кадамды адам баласы аткарып, көптөгөн результатка жетет экенбиз. Жазгүл, рахмат сага чоң. Убактыңды бөлүп, бизге убактыңды бөлүп бергениң үчүн ыраазыбыз. Сага окшогон ийгиликтүү айымдар бизде Кыргызстанда көбөйсүн, бактылуу айымдар көбөйсүн. Сага кааларыбыз биринчи ден соолук, үй бүлөңө дагы чоң бакыт, дагы миллионер бол. Азыр миллионерсиң, дагы 10 миллионго чык, чоң пландарым бар деп атасың. Ошол пландарыңдын баары ишке ашсын. Дайыма бактылуу айым болуп жүрө бер, ийгиликтүү айым бол. Рахмат сага. Рахмат. Көрдүңүздөрбү, баарыңыздар тең Жазгүл айымдын Этно Фуршет деген инстаграмдан сайтына кирип, көрүп, тойлордо көрсөңүздөр керек, может билбейсиздер Жазгүлдүккен. Андан кийин уже акырындан фуршеттер көбөйүп баштады. Көрдүңүздөрбү, элементарный эле, жок эле нерсенин айынан эле мисалы биз мисалы мен өзүм айылда чоңойгонмун, курутто колокто бесап, уйсап, там койсап жүрүп эле чоңойгонмун. Бирок мен ошол нерседен, ошол куруттан жана максым жасап, кымыз саап эле жүргөнмүн. Ошол Жазгүл айтып аткан чыныгы натура биздин кыргыздын нукура тамактарынын арасында жүрүп эле чоңойгонмун. Бирок мен ошондой айылдан ошончо нерсени көрүп келсем дагы, ошол нерседен миллионго бизнес жасаса болот деп ойлогон эмесмин. Ал эми көрдүңүздөрбү, өзү менен өзү иштеп, аракет кылып, ишенип, 30 миңден жана тойлордо жүрсө деле, ал убакта деле ресторанда иштеп жүргөн. Ресторанда иштеп жүргөнүнө көп эле болсо керек менимче. Ошонун жардамы менен эле идеялар келип, кыймылдап, ушундай боло берет экен да. Көпчүлүк айтышат да, мен өзүм менен өзүм иштеп атып эле, анан кийин бир идеялар келип, бир адамдар чалып, ушинтип эле өзүнө өзү оң келип кетти. Мен өзүм да таң калам. Кээ айта алса, жок, бул жөн эле оң келип калды депчи. Жок, эгерде оң келген болсо, анда эмне үчүн 1 жыл эмес, 10 жыл мурун оң келген жок? Именно өзү менен иште, өзүнүн жанагы кванттык полесиндеги программаларды тазалаганда анан кийин оң келип атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан баарыңыздарга айтарым, ишениңиздер, кичинеден болсо дагы кадам таштаңыздар. Көпчүлүк айтышат, мен трансформация курсуна келсем эже, ошол курстун убагында эле, мисалы биз азыр трансформация курсун 45 күнгө узарттык. 1,5 ай деп коет, 40 күнгө да. Почти 1,5 ай. 1,5 айдын ичинде эже мен өнүгө аламбы деп атышат. Туугандар, 1,5 айдын ичинде биздин өстүргөн эмнебиз болсо дагы, эмне болот? Кичине болсо дагы өсөт. Мисалы гүлдү өстүрдүк, туурабы? Гүлдү өстүрдүк. Гүлүбүз 1,5 айдын ичинде кичине болсо дагы өсөт.
тамыры зато жакшы жерге өстүрсөк, тамыр кичине болсо да көтөрүлөт. Дагы 1,5 ай жанагы гүлдү карай берсек, ал укмуш соонун гүлү болуп акырынан көтөрүлүп барып, кечке карай берсек, ал жөн эле бажыра өсүп чыгат. Ошол сыяктуу эле биз өзүбүз менен өзүбүз иштеп, тамырыбызды тазалап, 1,5 айдын ичинде ошол сонун гүлдү, жан дүйнөбүздүн гүлүн отургузуп алсак, анан акырындан ал нерсе тамыр алгандан кийин кете берет, дальше өзү эле өсүп кете берет. Сиз бир баштап бир жан дүйнөңүзгө ошо жакшы гүлдү отургузуп алыңыз, болду, калганы акырындан эле кете берет. Мисалы бүгүн сонун рис чыгардым. Ошондо көрүңүздөр, мен өнүккөнгө чейин, трансформацияга чейин кандай элем? Менин кебетемди көрсөңүздөр керек. Мен биринчи бизде айткан, өзүңөрдүн каалооңорду айтып жөнөткүлө дегенде, экрандын астына чыгып алып, эки сөздү байланыштырганымды билбейм, эмне деп сүйлөшүүмү билбей, жүрөгүм түшүп, титиреп, тетрадка жазып коюп алганмын, биягы аркасына коюп алып деп жанагыны окуп, титиреп атып айтканмын. Эми азыр элестетиңиздер, 1 саат азыр мени токтотпой койсо, мен 3 саат бою токтобой дагы ушунчалык жан дүйнөмдөн берилип, маалыматым түгөнбөй калганына кээде өзүм дагы таң калып кетем. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан 5 мүнөт болобу, 1 мүнөт болобу, сүйлөгөнгө үйрөнүп, өнүккөнгө үйрөнүп, өнүгүш үчүн жок дегенде жарым сааттан, 1 сааттан убактыңыздарды күнүнө аябай кетире берсеңиздер, өзүңүздөр менен өнүккөнгө сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Ошондуктан трансформация курсун мен сиздерге чындыгында жан дүйнөмдөн берилип айтып жатам. Анткени трансформация курсу биздин жашообуздагы бардык нерсеге эле биз ойлойбуз, акча, ийгилик, бактылуулук, мамиле десе, мен именно ошо мамиле менен иштейм. Именно ошол акчаны коюп алып эле анан акчанын фигурасын оңдоп чыгам. Жок. Бул деген биздин энергиябыз. Акча бул энергия, мамиле бул энергия. Мунун бардыгы балалыктан келген программа. Ушулардын бардыгы менен ата энеге болгон капачылык, ата эненин бизге жасаган мамилеси, биздин ата энеге жасаган мамиле, ата эненин бири-бирине жасаган мамиле, анткени эмне үчүн биздин балалыкта 5 жашка чейин программа биздин жашообузга даярдалып түзүлүп атпайбы? Ошонун негизинде биз жашайбыз жашообузда. Ушул нерсеге ишениңиздер, биздин азыркы жашообуз, биздин 5 жашка чейинки жашоонун эле шаблондун негизгиси, основа, фундамент ошол балалыктан келген. Мисалы менин жашоомдо азыр жаз гүлдү алайын да, жаз гүлдүн 300 миңге чыга албай аткан, өзүнө ишенбеген 100 миңге, 30 миңден 100 миңге чыга албай атканын себеби атасына болгон коркунуч болгон. Ошол коркунуч болгондуктан, өзүнө ишенбегендиктен эле, жок, мен 100 миңге чыга албайм деп эле ар түрдүү бизнестерди попробовать этип эле чыга алган эмес. Бирок ошол блокту алгандан кийин эле болду, өзүнө атам мени жаман көрбөйт турбайбы, атам мени урушпайт турбайбы, урушканы эми просто атабыз бизди деп бир нерсени айтып койсо эле эмне кылабыз, биз коркуп калабыз. Апабыз бир нерсени туура эмес жасап койдуң десе, биз коркуп калабыз, ойлойбуз, жаман турбайбы, мени жаман көрүп аткан турбайбы, мен жаман турбайм. Бирок на самом деле алар бизге ошол нерсени сүйүүсү менен, бизди жакшы болсун, адам болсун, жакшы күндөрдү көрсүн деп бизге тарбия берген. Аны биз страх катары кабыл алганбыз дагы. Ушул убакка чейинки жашообузда биз дагы деле ошол страхтар менен мурун апабыздан корсок, ошол эле апабыздын ролуна башка нерселер келет. Келет да, анан кийин акчадан коркуп, мамиледен коркуп, күйөөбүздөн коркуп, ушинтип эле жүрө беребиз. Ошонун бардыгы менен иштей турган практикалардын бардыгы биздин трансформация курсунда берилген. Трансформация курсун мен жазган эмесмин. Анын негизги фундаментин мен орустардын мастер разборов деген академияда окуганымда, ал жакта 10 основ счастливой жизни деген курс бар болгон. Ошо курс менен иштегенбиз. Ал курстан которгомун практикаларды, бирок мен кошумча кылып, өзүм көп адамдарга разбор кылып, көп иштегендиктен, жок, мен ал жакта бизге практика катары эле берип койгон.
Анан мен өзүм иштегенден кийин жок. Мен кыргыздарга, орустарга мисалы, вы можете делать вот так, вот так, вот так деп эле берип койгон бизге. Ошонун бардыгын жок. Мен даяр кылып практика менен беришим керек экен. Жана адамдар жөн эле практика менен эмес, өздөрүнө разбор жасаганды үйрөнсүн деп туруп, мен ал жакка форматын өзгөртүп, биздин кыргыз тилинде, биздин жалпак тилде болдордун бардыгын иштей турган практикаларды өзүмдүн опытымдан, бирок система тигил жактан алынган, ошону кошуп туруп, анан кийин өзгөртүп туруп анан жазган практиканы. Кыргыз тилинде, жалпак тилде эмне үчүн алындай тилде? Мен мисалы отуруп алып, адабий тилде отуруп жазган болсом, жазсам деле болмок. Бирок биздин күнүмдүк сүйлөшүп жүргөн сөздөрдү биздин мээбиз жакшы кабыл алат. Мисалы адабий китептерди окуганыбыздарда ойлонуп көрүңүздөр. Жакшы түшүнбөй калабыз, кайра окуп чыгабыз. Жото маанилери бир адабий тилде башкача сөздөрдө жазылып калат да, аябай ушундай кылыпчы. Ал эми жалпак тилде биз күнүмдүк тилде сүйлөшсөк, биздин трансформация дагы мээге оңой болот дагы, тез болот трансформация. Ошондуктан ушунчалык сөздөрдүн бардыгы жеткиликтүү, бардык нерсе менен иштей тургандары бар. Иерархия закону менен ал жерде жана биринчи келгенде Жазгүлдүн иерархиясын көргөнбүз. Ал жерде биринчи атасы, андан кийин апасы, андан кийин Жазгүл болгон. Жазгүлдүн иерархиясы туура болуп чыккан. Сенин иерархияң туура экен. Анда давай башка жагын көрөлү деп биз дагы бир причинасын көргөнүбүздө туура диагностика, трансформация курсунда мен өзүм сиздер менен жумасына 2 жолу түз эфирде байланышып, сиздердин сурооңуздарга жооп берип, эгерде диагностика керек болгон болсо, мен мисалы Жазгүлгө диагностика кылгандай эле, сиздерге да диагностика кылам дагы. Сиз бул сурооңузду бул жерден мындай деген практика менен иштесеңиз чечилет деп туруп, сиздерге направление берип турам. Өзүңүздөр дагы иштейсиздер, сиздерге берилген даяр практикалар болот. Алар сиздерге 40 күн бою жеткиликтүү болот. Каалаган убагыңыздарда өзүңүздөр кааласаңыздар таң атпай туруп алып, кааласаңыздар түн ортосунда туруп алып, кааласаңыздар түштөн кийин телеграмга кирип алып эле практикалар жеткиликтүү болот. Өзүңүздөр менен иштей бересиздер. Анткени бардык өзгөрүү, бардык блоктор сиздердин жан дүйнөңүздөрдө. Мен дагы Жазгүлгө ошентип диагностиканы жасап коюп туруп, Жазгүл, сен азыр муну менен иштешиң керек экен. Эми муну менен иштешиң керек деп, ал өзү менен иштеп атып эле анын жашоосунда өзүнүн акырын результаттары көтөрүлүп кете берген. Сиздер дагы чын ниетиңиздер менен ишенип, ушунчалык берилип келсеңиздер, чындыгында көп нерсе болот. Ошондуктан ниетиңиздерди коюңуздар, трансформация курсуна келип иштеп баштаңыздар. Ал жакта мен сиздер менен чогуу болом, жана менден сырткары куратор кыздарыбыз бар, биздин менеджер кыздарыбыз бар. Сиздер именно ошолорго мындайча айтканда, орусча айтканда прикрепление болосуздар. Сиздердин азыркы байланышкан менеджериңиздер сиздердин курстун этегине чейин дайыма сиздер менен болот. Туура эмес түшүнбөй отурсолор, мисалы менеджерге айтып, мен бул практикадан бул жерден ушундай проблема болуп атат. Мисалы мен сезбей атам, мен көрбөй атам, мен мынтип атам, мен эмне кылам, ошонун бардыгын мисалы мен өзүм психология менен 5 жыл мурун иштеп баштаганымда бир суроого жоопту 1 жыл бою мен бул жерде эчтеп ушундай бир образ көрдүм, ошол эмне болду экен деп ошол суроомо жоопту таба албай 1 жыл жүргөн күндөрүм болгон. Ошондуктан мен ар бир адамга менеджерди байлатып койгонмун дагы, айткам, кыздар, силер ар бир ошол адамдардын суроолоруна жооп берип, адамды жетелеп жыйынтыкка жеткенге чогуу болосуңар кыздар. Анткени биздин кыздар өздөрү трансформация курсу менен иштеп, өздөрү трансформация алып, бул жашоого көздөрү такыр башкача карашы, көз карашы өзгөрүп, анан жаткан эже сиздин курсуңуз сонун экен. Бул методика аябай жакшы экен. Мен сиз менен иштешейинчи. Мен дагы сизге окшоп элдерге жардам бергим келип атат. Ошол эле убакта өзүмдүн биз бирөөгө жардам бергенде, бирөөгө бергенге караганда өзүбүз үчүн көп нерсе алабыз. Анткени бул баланс деп коет, бул закон.
бирөөгө жакшылык кылганда өзүбүзгө андан жакшылыкты көбүрөөк 10 эсе алабыз. Ошон үчүн алар дагы эже биз дагы бирөөгө жакшылык кылгыбыз келип атат. Ошол эле убакта өзүбүз дагы жакшылыктарыбызды жашообузда көбөйткүбүз келип атат деп келген кыздар жалаң трансформация болушкан. Бул жерде жазып атышат. Өмүргүл Калдарова деп ооба деп жазып атат. Ханзада жазып атат. Бизде азыр менеджер кыздарыбыз ушунчалык аракет кылып иштешет. Азаматтар алар күн түн дебей дайыма сиздер менен иштегенге даяр, жан дүйнөсү менен. Ошондуктан баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. 12 сентябрда башталат. Туура баасы 9000 сом. 9000 сомду көпчүлүк айтып атышат. Кымбат, 9000 сом. Мен айыл жериндемин. Мен бул нерсеге акча таба албайм. Туура кымбат болушу мүмкүн. Бирок сиздердин жашооңуздарды мисалы мына ооруп калды дейли, биз адамдар ушундайбыз да. Ооруп калды дейли, больницага бардык, бизге бир дары жазып берди, бир эле курс, бир эле лечение кыла турган курсубуз тура 2000 сомго жазып берет. Аны алабыз, айыгабыз. Бирок дагы ал оору дагы болобу, дагы болбойбу биз билбейбиз. Мисалы мен ар бириңиздерге 9000 сомдон берейин. 9000 сом менен сиз жашооңузда эмнени өзгөртө аласыз? 9000 сомду сиз жашооңузда эмнеге жеткиресиз? 9000 сомго өзүңүзгө бир сыйра кийим да ала албайсыз. Өзүңүзгө 9000 сомго бир айга продукты да ала албайсыз. 9000 сом мындайча айтканда эчтекеге жетпейт. Бирок сиздердин 9000 сомго алган трансформация курсун сиздерди көбүрөөк иштесин деп биз 40 күн бою жасап койдук. 40 күндүн ичинде сиздер жан дүйнөңүздөрдү полный өзгөртөсүздөр. 4 сферадан тең ден соолук өзгөрөт. Сиздердин оюңуздарга келген мисалы мен 9000 сомдук практика менен иштегенимде жолдошум менен болгон мамиле. Өзүмдүн цистит оорум да. Мен циститке бир эле таблетканы 1000 сомдон алып калгам. Анткени көбөйүп кеткен да. Бронхитти, мисалы мен бронхитке канча жолу дары сатып алчумун. Баламдын мурдун такыр дем албай ооруп калган. Аны айыктырдым да, практика менен иштеп атып эле. Кичинекей балам неме болчу? Ангина боло берчү. Балам ай сайын ангина болчу. Балам ангина болгондо сөзсүз түрдө биз садикке барбай калчубуз. Бир эле врачка барып жаздырган дарыбыз 2000 сом кетчү бизге. Эми элестетип көрүңүздөр. Мен 9000 сомдук практикадан мен канча нерсени алдым жашоомдо. Канча нерсеге чыгам. Балдарыма дары сатып албай калдым. Болгону балдарымдын оорусу менин өзүмдө экен. Ата-энеме болгон капачылык, алардын алдында күнөөлүү сезим. Мен алардан эчтекени алчу эмес экенмин дагы капа болуп атып. Балдарыма эчтеке бербей койчу экенмин. Наоборот, мен балдарыма мага бергиле деп требовать этип өтчү экенмин. Ошондуктан сөзсүз түрдө результат кааласаңыздар, өзгөрүүнү кааласаңыздар, пожалуйста, келиңиздер. Биз сиздер үчүн дайыма ачыкпыз. Цистит болсоңор проблема ашказанда, аны бөйрөктөн деп изилдебегиле дейт. Медицина жактан ошондой болушу мүмкүн. Ошондуктан 12 сентябрда боло турган трансформация курсуна азыртан эле жазылып, ал жакта рассрочка бар, 50%-ин төлөп, жашооңуздарды өзгөрткөнгө чоң салым кошсоңуздар болот. Анткени биздин жашообуз биздин гана колубузда экен. Биздин результаттарыбыз, биздин ийгиликтерибиз, биздин бактылуу жашообуз биздин эле колубузда экен. Биз тиги тигинтпей атат, муну мынтетпей атат деп эле биз чөйрөнү карап отура берет экенбиз. 9000 сом төлөгөндөрдүн баары эле результат алабы дейт. 9000 сом төлөгөндөрдүн баары айткандай практиканы күндө жасап, 40 күн бою практиканы жасап, 10 модуль берилген, 11-модуль
бонус катары берилген. Эгерде 9000 сомду заматта сразу төлөсөңүздөр, анда өзүнчө дагы күндө башкача ар тараптан өнүгө турган дагы практикалар берилет. Эгерде сразу төлөсөңүздөр, алар менен да иштесеңиздер, результаттар сиздерди күттүрбөй келет. Анткени ушунчалык күчтүү трансформациялуу практикалар бар. Результаттар өздөрү тартылып сиздерге келип баштайт. Анткени бизде деген ал жакта капачылык сезимдер менен иштейсиз. Андан арыласыз. Сапаттуу иштесеңиз, күнөөлүү сезимден арыласыз. Жашооңуздагы болгон травмалардан биз айтып атабыз, насилие деп атабыз. Насилие бизде жок эле дегенде кыздарда болгон, тийишүү болгон, балалыкта болгон, чоңойгондо болгон, деги эле жашоосунда ушундай нерселер болгон. Ошолордун баардыгы биздин ооруларга, акчага, мамилеге, толтура нерсеге таасирин тийгизет. Мындай травмалар көп. Ошо биздин биягыбызда, мээбизде ал нерсе жашай берет. Энергиябызды ала берет. Мисалы айтып атабыз, биз ар кимди сындап атабыз, энергияны ар жака кетирип атабыз. Ал эми өзүңүздөр менен иштей бергенден кийин, трансформация менен иштегенде, жана ичтеги мусордун баардыгын алып, кереги жок нерселердин баарын тазалайбыз дагы, өзүбүздүн ичибиздеги байлыкты, өзүбүздүн ичибиздеги жакшы нерселерди көрүп баштайбыз. Мисалы мындай да, сиз өзүңүздү как телефон катары элестетип коюңуз. Элестетип коюңуз, телефондун ичи приложенияга толтура кереги жок оюндар, кинолор, сериалдар, ушунун баардыгы топтолуп калган. Ушактар деп коеюн, ар түрдүү политика, ушунун баарын толтуруп алганбыз дагы, андан кийин ал андай экен, бул мындай экен, ойнойбуз, сериал көрөбүз, ушунун баардыгын телефонду көрүп отура беребиз. Биздин өзүбүз ошондой элестетели да, телефон. Бул уже толтура болгондо эмне болот? Буга дагы жаңы приложение, жашоомду өзгөртөйүн, жаңы трансформация курсун өзүмө скачать этейин десем, места жок менде. Анткени биягым толтура менин. Трансформация курсун алып, трансформация курсунун жардамы менен жана приложенияларды удалить этебиз. Анткени биз ал жакта кайра төрөлүү практикасы бар. Балалык сезимдерге кайрадан 1 жашка чейин, 0 апабыздын ичибизине чейин келип, душага чейин барып, душадан кайра келип, мындай кайра төрөлүү практикалар бар. Ошонун баардыгын сезип, ата-эненин сүйүүсүн сезип, алардын бизге болгон жылуулуктарын, энергияларын сезип, ушулардын баарын алган соң результат кантип бизге келбей коет. Анткени биз телефонду мындайча айтканда перезагрузка кылып атабыз, өзүбүздү перезагрузка кылып атабыз. Мусулардын баардыгын, кереги жок приложениялардын баардыгын өзүбүздөн өчүрүп алып, жаңы программа, жаңы жашоо, жаңы максаттарды, жаңы ийгиликтерди киргизип атабыз. Конечно, анан кийин результат болот да. Анан жок, мен бул трансформация курсунун приложенияны киргизип койдум да, телефонда. Сиз өзүңүз телефонду элестете бериңиз. Жаңы приложенияны киргиздим, жаңы укмуш сонун приложение экен бул трансформация деген курсу киргизип туруп эле, анан кийин мен бул менен иштеген жокмун. Иштебей эле тура берсе, мен телефонум укмуш айфондун акыркы чыккан модели болсо деле, мен ал телефонду колдонбогондон кийин мен бир результатка жетемби? Ошол нерседен ырахат аламбы? Конечно, ал нерсени колдонуш керек, өзүбүз ишке ашырышыбыз керек, өзүбүз баскылашыбыз керек кнопкасынын баардыгын. Сүрөткө тартканды үйрөнүшүбүз керек, телефон менен деле, туурабы? Ошондон анан өзүбүздүн телефонубуз жаңы телефон экенин, ал нерсе, анын ичинде көп программалар бар экенин ошондо билебиз. Ошол сыяктуу эле биз программаны, трансформация курсун өзүбүзгө жаңы скачать эткенден кийин ал нерсе менен дагы күндө иштешибиз керек, отуруп алып. Өзүбүздүн кнопкаларыбыз менен, жаңы кнопкалар менен иштеп чыгыш керек. Кереги жок приложенияларыбызды алып, чыгарып, кимге керектүү болсо кимден алсак, ападан алсак апага берип, атадан алсак атага берип, өзүбүз менен иштесек, жаңы программаларды мага бергиле, менин мындай максаттарым бар, мен миллионго чыгам, мен ошону каалайм, мен өзүмдү сүйгүм келип атат, мен тигинтким келип атат деп өзүбүзгө жаңы программаны алгандан кийин результаттар бизде болот. Ошондуктан өзүңүздөргө биринчи очередте ишениңиздер. Өзүңүздөргө өзгөргөнгө уруксат бериңиздер. Курс онлайн Telegram каналында атайын жүктөлгөн. Ал жакта практикалардын баардыгы сиздер үчүн жүктөлүп турат. Мен жумасына 2 жолу сабак берип турам.
Менеджерлер сиздер менен 24-7 чогуу болот. 12 сентябрда башталат. Курс онлайн, рассрочка бар. 50%-ин азыр берип, 50%-ин сабак башталганга чейин берсеңиздер болот. Сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Сабак 40 күнгө доступ берилген. Каалаган убагыңызда кирип, практикадан жасай берсеңиздер болот. Эгерде трансформация курсу жөнүндө дагы маалымат алгыңыздар келсе, буюрса, эртең дагы жана психология боюнча ошону айтып кетейин. Биз эртең Москвадан 3 баласын таштап, ошол жакта кыйналып жүрүп, өзү менен иштеп, практика менен иштеп, күн түндөбөй иштеп, эже мен өзгөргүм келет, мен бул жашоодон чыгам, мен өзгөрөм, мен деген болбойт мага бул жашоо, мен чарчадым уже деп, азыркы убакта кана мен биринчи жолу ал кыз менен ноябрда сүйлөшкөм. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь 8 айдын ичинде ушунчалык чоң результатка жеткен биздин кызыбыз менен буюрса жолугабыз. Эртең кечки саат 7-де сиздер менен чогуу бөлүшөт ал кыз результатын. Трансформация курсун ушунчалык жеп, чайнап, жутуп салган кыз ал. Ошондуктан ушунчалык жан дүйнөсүн перезагрузка кылган сиздерди. Эгерде өзүңүздөр психологияга келип, психологияны өздөштүрүп, сиздер дагы биз катары, мен катары башка бирөөгө жардам берем. Мен да психологияга жактым, ага бул методика. Мен да иштегим келет, мен да элге жардам бергим келет десеңиздер, анда мен сиздерди результатка жетким келет, ар тараптан өнүккүм келет, балдарымдын жанында жашагым келет десеңиздер, анда мен сиздерди эртең кечки саат 7-де күтөм. Келиңиздер. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Ушундай алтын убактыңыздарды коротуп, өзгөрүүгө чоң кадамдарды таштап, жашооңуздарды өзгөрткөнгө аракет кылып жатасыздар, азаматсыздар. Мен дагы убагында көптөгөн курстарга, психологиялык курстарга катышканмын. Ушунчалык угуу отурчумун, ыйлаган жерде ыйлачумун. Сурооңорду бергиле десе, суроомду бере алчу эмесмин. Түз эфирге чыккыла, сурооңорду бергиле десе, билип турган нерсемди дагы сурай алчу эмесмин. Бирок мен ошол кезде өзүмдүн акырындан, азаздан өзгөрүп атканымды байкаган эмескенмин. Бирок ошентип отуруп 4 жылдын ичинде мен ушунчалык чоң нерсеге келиптирмин, даяр болуп. Анан Кудайым мага ушул сиздер менен азыркы бөлүшүп жаткан методиканы бергенде, мен ушунчалык тез психологиялык жактан, ден соолук жактан, мамиле тараптан, баардык акча тараптан, өзүмдүн сүйгөн жумушумду тапкан тараптан өзгөрүптүрмүн. Ошондуктан мен да сиздерге ийгиликтүү айым болушуңуздарды, ийгиликтүү эр жигиттерден болушуңуздарды каалайм. Баардык нерсе биздин бул жакта экенин эч качан унутпаңыздар. Өзгөрүңүздөр, жашооңуздарды эң жакшы күндөргө жеткирип, бактылуу болуп жашаңыздар. Эртең кечки саат 7-ге чейин саламатта болуңуздар. Мен баарыңыздарга ыраазымын.